Кайратбек Тойчиев жана Шамшидин Израил улунун ортосундагы чейрек финалдык кармаш жеңген балбан жарым финалда Ойбек Камулов менен күч сынашат жана албетте биз болсо бул балбандар тууралуу дагы бир-эки сөз кылалы. Кайратбек Тойчиев спорт чебери Баткендин эмгек резервинен, ал эми Шамшидин Израил уулу ал биринчи разряддагы спорт чебери Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектебиндеги өкүлү. Демек эки балбан тең мынтип килем үстүндө өз күчүн сынагыча эле Кайратбек Тойчиев Шамшидин Израил уулунун талпынуусун өз пайдасына чечти. Ал эми көрсөтүүнүн башкы демеси Nitro Soda маркасы экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Франциядагы спорт, Кыргызстандагы спорттордун бардыгына чоң салым көрсөтүп келген Nitro Sport, Nitro ошол Soda маркасына терең ыраазычылыкты билдирсек болот. Бир гана күрөштүн гана түрлөрүнө эмес, командалык оюндарга чейин айтор бардык жакта мына ушул чоң салымын кошуп келет. Кайратбек Тойчиев Шамшидин Израил уулу. Буга чейин Шамшидин Израил уулу атаандаштын көтөргө камынып барып өз астына калып калган. Бул ирет эми Шамшидин Израил уулу андай жүрүшкө барбаш керек. Ал тескерисинче мыктылыгын көрсөтүш керек дегичи кайрадан Кайратбек Тойчиевдин 2 упайга ээ болуусу. Жана демек дагы бир упай кошулду 4-0 жана ушул жерден менимче Кайратбек Тойчиев мөөнөт номурда жарым финалга чыгууга ашууда спорт чебери болгон Баткендин эмгек резервинен келген балбан байкайлы ашыкпайт жана Шамшидин Израил уулу сөз түрдө жооп бериш керек каршылашына. Анын дагы эмнеге жөндөмдө экенин көрүп алабызбы дегиче балбандар кайрадан бири-бирин жерден үзүүгө умтулат. Эгер деле кимдир бирөөсү көтөрүп ала турган болсо андан ары упай колдонот. 2 упай Кайратбек Тойчиевге жана жыйынтыгында кармаш дал ушул жерден жыйынтыкталат. Шамшидин Израил уулу эми атаандашына ийгиликтерди каалап коюш керек. Анткени Кайратбек Тойчиев алда Ойбек Камулов күтүп турат. Ал да оңой эмес каршылаш.